Саламатсыңарбы балдар? Маанайларыңар жакшыбы? Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы эне тилим кутман тил, кутман тилди жакшы бил. Ал эми сабагыбыздын максаттары: биринчи, мамлекеттик тил жөнүндө жана тилибиздин белгиленүү тарыхын билебиз. Экинчи, эне тил жөнүндө макал лакаптарды жана ырларды үйрөнүп айтып бере алабыз. Үчүнчү, мекен алдында аларды жоопкерчилигин арттырып, атуулук сезимдерди ойготобуз, эне тилин сүйүүгө, сактоого умтулабыз. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай бийик, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили. Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун. Эне тили болбосо атат албайт улуттун дегендей, эне тилибиз 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил болуп кабыл алынган жана ушул күн тил майрамы катары майрамдалып келет. Эне тилим тээ тереңдеп таралган, түпкененин ак сүтүнөн жаралган. Эне тилим сүйгөн үчүн Эрманас жаштайынан жоого каршы бара алган. Биздин эне тилибиз кандай улук, кандай ыйык. Мына биз азыр слайд шоудогу жазылган ырлардан, сүрөттөрдөн да көрө алабыз. Эне тилсиз эл болбойт, тил сүйбөгөн жер болбойт. Эне тилин билбеген эч нерсеге тең болбойт. Элин жерин сыйлаган эч нерседен кем болбойт. Дилим дитим кыргызым, кыргыз күйгөн жылдызым. Түнгүрөткөн дүйнөнү